Жумагүл Барктабасованын «Замана закымы» аттуу даректүү аңгемеси. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Тетиги чокуда бир адамдын атчан карааны көрүнөт. Болду ошол Зина. Кээде көңүлү чөгүп турганда атты токуп минип алып, өзү жашаган жердеги тоолордун кырына чыгып кетет. Жумшак желге бетин тосуп, алаканга салгандай көрүнгөн керемет көлдү карап отургандан тажабайт. 60 жашка таяп калса да, атты жөн бастырбай чаптырып, мурдагы калыбынан жазбаган аял жылкы баласын сыйлабаган кишини жек көрөт. Машина деген жакшы, бирок атка кайдан жетсин? Бул тирүү жаныбар эмеспи? Капаланып баратканда минип алып көздөгөн жериңе жеткенде ээр токумун алып аттын жалын сыласаң жан дүйнөңдү түшүнүп турат, деп айтат ал. Зина бүгүн дагы карагер атын чаап кырга чыкты. Анын ээр токумун алып жайдактап коюп ылдый жакты карады. Бул жерден жайык тоолор, айдоо талаалары, ысык көл да көрүнөт. Ооба, ал турмушунда дагы ушундай бийикке чыккан. Анын көзү баарына жетип турчу. Кыргыз СССР Жогорку Советинин 2 жолку депутаты, республиканын айыл чарбасына эмгек сиңирген кызматкер, КПССтин 27-28 съездеринин делегаты, 1-2 даражадагы эмгек даңкы орденинин, бүткүл союздук айыл чарба көргөзмөсүнүн бир нече алтын, күмүш медалдарынын ээси болгон. Бүгүнкү күндө белгилүү ишкер, фермер деп атканы менен азыр жашоодо өз ордун таппагандай туюлат. Өткөндө эстеп, ошол окуялар чын эле болуп өткөнүнөн да күмөн санап кетет. Ал күндүн көбү ушул тоолор, ушул кырларда болгон. Жапжаш, 20-га чыгып чыга элек чабан кыз. Кой туутта, койдун каканагына булганган халат кийип, түнү бою козуларды карап, алардын жанына саманда уктап калган күндөрү эске түшөт. Ошол эле учурда чогулуштарда сүйлөп, атайы заказ менен алынып келинген кийимдерди кийип, чыкыйып Кремльде 15 союздук республикадан келген делегаттардын арасында отурганы дагы бар. Анда иши оңолуп турган кез. Чабан дегенди эркелетип турчу, чынында. Иши оңолгондордун ити чөп жейт деген сөз бекеринен айтылбайт экен. Зина чабан болуп турганда Кудайым бар дөөлөттү кош колдоп берген экен, жада калса итине да акыл бериптир. Анын Кумайык деген ити бар эле. Ал ушунчалык акылдуу боло турган. Кой кайтарып жүргөндө ага «Кумайык оң жакты кайыр, Кумайык сол жакты кайыр» деп буйрук берер эле. Ошол тапшырманы ал аткарчу. Тобо үйрөтпөй этпей эле акылдуу эле. Күндөрдүн биринде койго карышкырлар үйүрү тийгенде Кумайык алар менен алыша кетип, ичи жарылып калса болобу? Ичеги карды жерге түшүп чубалып калды. Зина эмне кылаарын билбей, ошол учурда альпинисттердин конкурсу өтүп жаткан жерге атын койгулап отуруп жетип барды. Бул жерге Москвадан келген хирург профессор Александр Тимофеев да келген эле. Мында мурдараак эле айран, сүт, каймагын көтөрүп барып, алар менен таанышып кеткен. Ал профессорго болгон ишти айтып, итти алып кел дегенди угаары менен Кумайыкты тезинен жеткирди. Тоо койнунан Кумайыкка кадимки адамга жасагандай операция жасалып, ит оңолуп кетсе болобу? Ал ошондон кийин дагы бир нече жыл жашабадыбы? Кырда 2 там турат. Бири обочуроок бийикте эски там, андан ылдыйраак кызыл кирпичтен салынган үй. Совет доорундагы мал баккан узун сарай. Жанында тоодой болуп үйүлгөн 2 үймөк чөп, алма, өрүк, бак тигилген. Советтик доордогу Зинанын күрдөөлдүү турмушун элестеткен ак Волга эскирип, дөңгөлөктөрү алынып коюлган. Айылдан обочо жердеги үйлөрдүн жанында туруп, ушул тоолорду карасаң көз тойбойт. Жымжырттыктан өзүңчө рахат аласың. Тиги эски үйдө бир кезде анын агасынын 7-8 баласы, сакмалчылар болуп 20дай киши жашачу. Ушул кичинекей үйгө элдин баары батып кетчү эле. Азыр болсо 7-8 бөлмө үйдө 4-5 киши батпайт. Пейилдин тарыган го. Бир жолу Ысык көл обкомунун 1-секретары Акылбек Таштемиров келгенде суранып жатып ушул үйдөн бир чыны чай бермек болот. Ал киши чай ичип чыгып бара жатканда дубалдын шыбагы түшүп кетип, тагылган килем күр этип дасторконго кулап түшөт. Бир селт этип унчукпай тышка чыгып кеткен экен.
Ошол замат райондук жетекчилерге 1 айдын ичинде үй салып бергиле деген тапшырма бериптир. Ошол кезде Зина КПССтин 27-съездине делегат болчу. Москвадан 15 күндө келсе, жаңы үй туруп калган. Ошол боюнча ушул жерде өмүр өткөрүп келди ал. Зинанын ата-энеси малчы адам болгон. Атасы Садыр колунан көөрү төгүлгөн зергер, куш салган мүнүшкөр адам эле. Энеси Батима жамакчы киши болчу. Зина мектепти жалаң 5 деген баа менен аяктаган. Бирок турмуш шартка жараша атасына жардамчы чабан болуп иштеп калат. Кийин иниси аскерге кетип, атасынын малды өткөрүп берип, кантип айлыга отуруп калам деп чүнчүп жүргөнүн көрүп, иниси Касым аскерден келгиче ата-эненин жанында болууну чечет. 2 жыл көз ачып жумганча өткөн менен иниси келип жогорку окуу жайында билим алгысы келгенин айтып чыгат. Кыз бала боорукер болот эмеспи? Байкаса, Касым бул жерде калса, ошол боюнча окубай калчудай. Ошентип атасынын жанында дагы калууга туура келди. Анын окубаганына көп эле мугалимдери кейиди. Бирок ал кийин мугалимдери айткан жогорку билимдин да ээси болду. Бишкектеги Айыл чарба институтун бүтүрүп, Москвада Илим изилдөө институтунун аспирантурасында сырттан окуду. Алгач жардамчы чабан, кийин башкы чабан болуп, комсомолдук чогулуштарга барып, анан партияга өттү. Кыргыздын тарыхында кыздардан биринчи жолу Борбордук комитеттин текшерүү комиссиясынын мүчөсү болду. Мына деп жатканда союз тарады. Тамыры тереңде деп эсептелген ушул держава кулайт деп ким ойлоптур? Зина туңгуюкта калгандай болду. Анын атасы Касыйда окуган чоң молдо болчу. Өмүрү өткүчө ооруп жатып калганда да башына жай намазын жаздап ыйлап намаз окуду. Бир жолу Зина жаңы эле айылдык советтин депутаты болгон кезде түш көрөт. Күн маңдайдан чакыйып тийип турат. Түштө оңой менен күн көрбөйт деп коет. Талаада жөө келе жаткан, алдынан жерди кашка жерге батпаган зор ат минген, чокчо кара сакалы бар, аппак кийинген адам чыгат. Атты жайдак минип алган. Жаш баладай шайдоот. Ай балам, сен эмне батышка бара жатасың? Ал жака барба, сен чыгышка бар. Мен сага келе жаткам, деп атка өңөрүп алат. Колунун жумшагы жаңы төрөлгөн баланыкындай назик. Анын артына жайдак учкашып жөнөйт. Көргөн түшүн атасына айтса, кемпир 9 токоч бышырып жыт чыгар. Кыдыра эле 2 саламга атап май токош жасап кой, деп мал союшат. Кийин ушундай керемет түштүн дагы бирин көрдү. Толуп турган жай айы. Ак Суу районундагы Керегеташ айылына кетип бара жатса, алдынан бир киши чыгып, "Кайда бара жатасың?" дейт. Оозуна "Кыдыр аке чакыртыптыр" деген сөз келет. Ал убакта Кыдыр аке ким экенин өзү деле билбейт эле. "Анда сен туура эмес баратасың. Тетиги түзгө бар. Кыдыр аке ошол жакта", дейт бейтааныш. Ал көрсөткөн жерге барса, кирпичтен салынган чоң күмбөз турат. Күмбөз жанына тердеп кургап жетип барса, дөбө мүрзөлөр, алардан капкара кийинген кишилер сөөл жандай чыгып, кайра кирип кетишет. Коркуп, "Кыдыр аке, мен сиз чакырган үчүн келдим", деп кыйкыра берет ал. Бир маалда аппак жибектен шырылган топу, тик жакалуу жибек ак көйнөк үстүнөн чапан кийген ак сакал адам чыгат. Бул элес өмүр бою унутулбай көз алдында калды. Ак сакал: "Тетиги атты минип кет, камчысы ээрдин кашында. Чеберде, бул азоо ат. Бирок сен мен аларыңа ишенем. Артыңды караба", деп айтат. Караса, туяктары чоң, жомоктогудай зор ат. Күн нуру күмбөз ичине тийип турат. Атка минип, ыраазычылык билдирип кете берет. Ойгонуп ата-энесине көргөн түшүн айтып берди. Алар ырым-жырымын жасашты. Зина болсо ага деле көп көңүл бөлгөн жок. Малды көздөй жөнөдү. Советтик түзүлүш карапайым адамдардын мамлекети эле да. Жаман жагы элибизди динден, тилден ажыратып салуу коркунучу туулган. Арине, ошондой убакта Зина Кремлдин ичинде дагы тамакка бата кылууну унутпаган. Бир жолу Москвада жогорку советинде жаңы паспорт жасалып, Улуттуу деген жерди көргөзбөй эле коелу деген жаңы мыйзам долбоору сунушталат. Анда жөн гана СССРдин гражданини деп көрсөтүлүшү керек эле. Аталган долбоорду тааныштырып жатканда эле Зина трибунага атып чыгып, "Биздин миңдеген жылдар калыптанган улутубуз бар. Аны жоготуп сала албайбыз.
Мындай мыйзамды чыгарууга депутаттардын акысы жок деген сөздөрдү айтат. Эртеси эле эртең менен мейманкананын ал жаткан номеринде эшик менен босогонун ортосундагы тешиктен киргизилген бир нече конверт жатканын көрөт. Окуса орус улутчулдарынын «Женщина в тюбетейках, закрой свой рот, если хочешь нормально жить» деген маанидеги каттары жазылыптыр. Ал мындай кепке эч чочулабай, ошол замат улуттук кеңештин төрагасына билдирүү жазып, эгерде мен өз оюмду айта албасам, элимдин мүнөзүн билдире албасам, анда мен бул жерде эмнеге отурам деген суроо коет. Ал өз оюн бербеген, аны күңк-мыңк этпей ачык айткан адам. Желтоқсондо камалган миңдеген казак жаштарына амнистия жарыялоо жөнүндө Москвада съезде каралганда бул маселени кыргыздардын арасынан жалгыз колдоп чыккан. Ага, сен туура эмес кылдың, мунун арты өтө өкүнүчтүү дегендер да болгон. Ошенткендерге улуттук намысын коргогон боордош элди кантип колдобой отура алабыз деп жооп берген. Кийин ал көлдөн Бишкекке бара жатып, революциядан кийин Казакстандын чек арасына коюлган зымторду көрүп, биз бир тууган эл эмес белек, эмнеге мынтип тороп алышкан деп арданганы да бар. Зина мындай ар намысын өз иши чабандык кесипте да далилдеп, убагында республикадагы кыз келиндерден биринчи рекордтук чекти жаратып, ар 100 тубар койдон 187ден төлө алган. Бул ошол учурдагы зор көрсөткүч эле. Ал депутат болуп жүрүп, өзү жашаган облуска бир нече мектепти, балдар бакчасын, көпүрөлөрдү салдырып, каналды каздырган. Мунун баары өкмөттүн планында жок болсо да, элдин суроо талабы менен ошол кездеги жалындуу жаш депутат Зинанын демилгеси аркылуу аткарылган. Анын айдоо аянтын көбөйтүү саясатына ылайык, келечеги жок айылдарды көчүргөндө айылы да жоюлуп кетмек болгондо чуркап жүрүп кичим экенин сактап калганын азыр билгендер да билбегендер да бар. Чоң ашууга тоонун бетине бирден койчу батып өтчү Капчыгайга жол салдырды. Тоо бетинен кеткен ошол жол менен малды көчүрүп бара жатып туман басып, ылдыйлаганда булут үстүнө баскандай таасир алып, толкунданган жайы бар. Кыро деп кыйкырганда ар жактан да ошондой үндөр угулуп, өзү булут үстүндө бара жаткандай туюлар эле. Эми ошол булут өйдө көтөрүлүп туңгуюк болуп турат. Борбор шаардан кечээ келди. Бишкекке айыл чарба министрине бир нече сунуштар менен барып, 2 күн кире албай жүргөнүн эстеген сайын арданат. Бирок ал өжөрлүгүнө салып, кабыл албаска аргасын түгөттү. Ал тургай кечирим сурагыдай кылып, көп сөздү да айтып чыкты. Ошол министрге жолукканда, аны менен айыл чарбасындагы көйгөйлөр жөнүндө сүйлөшкөндө, анын бул иш боюнча түшүнүгү тайкы экенин баамдаган. Олтурган ордуна татыксыз кадрлар өлкөсүн, ал сүйүп, ал үчүн башы менен жанын сайып иштеген мекенин, анын келечегин артка тартып жатканына кейип алды. Карагерди агытып жиберип, кырда отуруп, ушунун баарын ойлоду. Бул кырга чыкканда ал өз жашоосун, дегеле өзү жашаган коомдун турмушун үстүнөн карай алар эле. Тиги төмөндө болсо, тегирмендин барасына түшүп алып чуркаган тыйын чычкандай болуп, көп нерсе көзгө көрүнбөйт. Аны дааналап караганга гана убакыт табылбайт. Бул жерде болсо, аба да башка, көрк да башка. Айланаңда эч ким жок. Өзүң менен өзүң гана каласың. Өзүңдү Кудайдын алдында жалгыз тургандай сезесиң. Анын үй бүлөсүнүн сатып алган 10 гектардан ашык жери, мал жаны, техниканы бир нече түрү бар. Бирок бир нерсе жетпегендей сезе берет. Ал ушинтип да ойлоду. Ушул мал мүлктүн баары кимге керек? Албетте балдарыма. Мунун баарын балдарым үчүн жасадым. Бирок балдар ушуну менен бактылуу боло алабы? Билбейм. Алардын келечеги кандай коомго тапшырылды? Айта албайм. Бул суроого так жооп берүү мүмкүн эмес. Ушуну ойлогондо ою жеби үзүлгөн шурудай чачылып кетти. Алгач эле жанагы айыл чарба министри көз алдына келе калды. Анан күндө митингде жүргөн айылдаштарын элестетти. Акчаны алдыңкы орунга койгон жаштарды, пейили тарыган коомду ойлоду. Өздөрүнүн кызыкчылыгын биринчи планга коюп, керектесе эл жерин сатып жиберүүгө даяр аткаминерлер көз алдына келди. Бүтпөгөн тойлор, ала тоодой эт,
ала көлдөй чык тартылган тойканаларды, папкадан папка, бийликтен бийлик талашып, эптеп ичип жесем дегенден башканы ойлобогон эл жакшыларынын булганыч жашоосун, үй бүлөсүн бага албай, кара курсактын айынан чет жерге тентип кеткен мекендештерин элестетти. Биринин абалын бири сураганга убакыт таппай, акчанын аркасынан чуркаган замандаштарын ойлоду. Ушунун баарын ойлогондо көзүнө жаш тегерене түштү. Кечир бизди, Кудайым, кечир бизди жараткан, кечиргиле ата-баба арбактары. Тигине күн батып баратат. Кызарып бери жактагы тоолорду, булуттарды өзгөчө боеп, кооздоп салды. Күн кызарып атса, эртеси аба ырайы жаан-чачынсыз болот дечү эле, деп кобуранып алды. Атынын басмайылын тартып, демейдегисиндей ага шайдоот минди да, жантыгынан кеткен жалгыз аяк жолго түшүп, төмөн үйүнө жөнөдү.